Мына ушундай сонун көнүгүүдөн кийин биз кайра эфирибизди алдыга карай улайлбыз, андыктан көрөрмандар бизге жакыныраак келиңиздер. Бизде дагы бир сонун коногубуз болуп турат бул жерде. Албетте ал ким десеңиз, кесиптешим таныштырып берсин. Таң эртеле биздин уйкубузду ачып дегеле өзгөчө маанай тартуулайын деп келип отурган биздин өзгөчө коногубуз бар. Ким деп отурган болсоңуздар убакыттан утурбай тааныштырып өтөйүн. Кыргыздын эрке кызы, негизи кесиптеш азыркы учурда айтыш жааты өзгөчө өзүнүн деңгээлин бир жогорулатып турган учуру. Себеби дегенде көптөгөн жаштарыбыз дагы ошол жакта өз ордун таап, кыргыздын дагы бир өнөрү уланып жатат деп айтсак болот. Мына ошол кыргыздын өнөрүн улаган акын, кыргыздын эрке кызы Жамайка Токонова эжебиз келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык буюрса. Эң сонун келиңиз эле эң алгач эле элибиз менен амандашып алсаңыз. Арыбаңыздар, улуу журтум. Кутман уже күн болуп калды го. Кутман таң. Таң болсо эртең менен 7-ден 8ге чейин деп эле илгери атам айтчу эле. 8ден кийин күн болот. Ошонун үчүн эрте турула деп. Андыктан күн деп айта берейин сиздерге. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Караңызчы кандай сонун, кутман күнүңүз менен кесиптештер деп. Негизи эле Жамайкачы ушул биринчи сурообузду береличи сизге. Кудайга шүгүр, учубуз көп эмес экен. Изат Айдаркулова айтыш акындардан, Майра Керимкыздын Жолун улаган, Жолун улаган биздин негизи кыргыз акындарын азыркы учурда жаштардан кандай, кыздардан көп элеби? Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бир кездерде Майра апабыз жалгыз болгондон кийин ал кыздардан атайын мектеп түзүп айым айтыш деп атап Жипара Кожокеева эжекебиз чыккан. Анын аркасынан Изат эжебиз чыкты, Гүлкайыр Айбаш кызы деген эжекебиз чыкты. Ошолор менен катарлаш болуп, биз дагы азын-аулак аралашып жүрөбүз. Бизден кийин Нурайым Аккыз, Жибек, Миңбара деген кыздар келип атат. Ошентип отуруп бир 10го чукулдап калдык. Аркабызды карасак түбүр тынч эмес. Бул дагы бир бизге сыймык. Ошол улуу өнөрдү аркалаган кыздарыбыз, эжеке сиңдилерибиздин көбөйүп атканы. Айтсаңыз дегеле сиз бул жаатка кантип келип калгансыз? Эми балким алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Үй бүлөдө таланттуулар барбы ушул жаатта же? Үй бүлөдө негизи чыгармачылыктан тыш, бирок өзүм Таяне Таятамдын колунда чоңойгом, кемпир чалдын колунда. Апа деп чоңойдум Таянемди, Таятамды ата деп чоңойдум. Апабыз өзү жамакчы киши болчу. Анан кичинекей кезибизде ошо бизге ыр кураштырып, ырларды үйрөтчү. Мен эрке болгондуктан мен сиздин ырыңызды жаттабайм, өзүм чыгарып алам деп, уйкашпаса деле бир ырларды кураштыра берчүмүн да. Анан байкем шылдыңдай берчү, ушул кантип ыр болсун деп. Бирок азыр ойлосом ошондо бир чымындар ойгонсо керек да. Бирок оюмда жок болчу. Бул төкмөлүк өнөргө келем деп. Силер сындуу эле бир белгилүү телеканалдарда журналист болуп иштечүмүн. Анан ошол жактан раматылык устатыбыз Элмирбек Иманалиев менен таанышып калып, Азамат Болгонбаев менен таанышып калып, андан кийин Айтыш коомдук фондуна чакырып келишкен. Анда деле акын болбосоң деле жөн эле бизге келип аралаш. Биздин арабызда кызыктуу окуялар болот, кызыктуу учурлар болот. Ошолорду журналисттик кесибиңе ыктап жазып кал, кийин эскерүү болот деп алып келишкен да. Анан бир 2 айдай жүрүп Айтыш фондунда. Анан кызыгып кеттим. Ошо дээримде көрөнгө бар окшойт. Ошол менен аралашып, азыркыга чейин үйрөнүп дагы деле шакирт болуп жүрөбүз устаттарга. Эми төкмө акын болуп кеттим деп айта албайм, устаттарыбыз айта албай аткандан кийин биз дагы ошо жамакчылык өнөрдү аркалап жүрөбүз. Негизи эле ошол Элмирбек Иманалиевди эскерип калдык. Албетте бул кишини атын атабасак болбойт бул жерде. Андыктан ушул Элмирбек Иманалиев канчалаган акындарды чыгарды. Мен даже бир экөөсүнөн угуп калганмын, кесиптеш. Элмирбек агай ушундай бир жакшы үйрөтөт эле. Эртең менен турганда дагы кандай сыңар, ушундай сылык, сыпаалык менен үйрөтөт эле. Ошонусу менен балким шакирттери көп болсо керек деп айтып калды. Жалпысынан негизи Элмирбек Иманалиевдин шакирттери канча болсуздар, жалпысынан эсептегенде? Эми бизде бөлүнбөйт да, Элмирбектин шакирти, Жеңишбектин шакирти депчи. Биз жеке мен үчүн баардык акындар устат.
Ошол эле Элмирбек агай мисалы үчүн кыраакылыгы менен ошо менде бир дараметим бар экенин байкаган үчүн айтыш фондко чакырып келди. Андан өзүм кабыл ала турчу сапаттарын алдым өнөргө тиешелүү. Ошол эле учурда Жеңишбек байкенин, ошол эле учурда Аалы байкенин, ошол эле учурда Азамат байкенин, Амантай байкенин, Шекербек байкенин, андан берки жаш акындарды дагы устатым деп атай алам. Себеп дегенде алар мага караганда бир көйнөктү эрте жыртты деп айтышат го, эртерээк келди депчи. Мага караганда 5-10 жыл эртерээк келишкен. Мен билбеген нерсени ошолор үйрөттү. Кантип айтышка даярдануу керек, атаандашыңды, жуубуңду кантип изилдеш керек, ага кантип суроо бериш керек, кимге кандай ырдаш керек, ошол баардык практиканы алар басып өткөн. Жеке бирөөнүн шакиртимин деп айтыштан тартынам. Ошол эле учурда Баян Акматовдон сабак алып жүрдүк. Ошол эле учурда өзүн көрбөй калсак дагы Майра апаны устат катары тутабыз. Ошол эле учурда Жипар эжекени устат катары тутабыз. Жада калса кечээки келген, бизден кийин келген жаш акындарды дагы устат катары тутам да. Мен билбегенде алар билет дегендей. Мындайча айтканда, бул өнөр бири-бириңен үйрөнүүнү талап кылган өнөр да. Дайыма изденүүнүн үстүндө жүргөн, бир нерсе менен эле чектелип калыш туура эмес да. Эң сонун анан деги эле жогоруда айтып калдыңыз, даярданабыз депчи. Сахнага чыкканга чейин кантип даярданасыздар? Эми чындыгында кесиптеш бул өтө оор, ошондой эле көп жоопкерчиликти талап кылган кесип го. Чыгып алып эле баягы жөн эле нерсени айтып ырдай бербейсиң, ошол эле учурда өзүнүн да бир нугу болот. Кантип даярданасыздар? Же балким ырларды жаттайсыздарбы ал үчүн сөздөрдү? Бизге эң биринчи көрөнгөнү толтуруш керек да. Түгөлбай Казаков агайыбыз айтат, көрөнгөңөр бөксө болсо баары бир алыс бара албайсыңар депчи. Бизге эң биринчи эле даярдык бул залкар акындардын айтыштарын жаттоо. Мисалы ошол эле Жеңи Жоктун айтышын, Токтогулдун айтышын, Барпынын айтышын, Ысмайылдын айтышын жаттап, бири-бирине кандай ырсаптар менен кайрылышкан, бири-бирине кандай жооп беришкен, кандай суроо салган, ошол нерсени үйрөнүү үчүн ошо залкар аталарыбыздын айтыштарын жаттайбыз. Анан албетте кайсыл темада айтыш болот, ошол теманы казып окууга аракеттенебиз. Маалымат издөөгө аракеттенебиз. Анан орусча айтат го, изучение депчи, изучать этип депчи. Ошол сыяктуу биз ар бир акынды изучать этип чыгышыбыз керек да. Мисалы үчүн ар бир акындын стили уже бизге жакын тааныш болуп калат да. Мисалы үчүн Изат эже кандай ырдайт, тамаша кактайбы же мындай бийигирээк ырдайбы, же болбосо Нурайым кандай ырдайт, же Нурсултан кандай ырдайт, Турат Жумаев кандай ырдайт, ошо ар бирин изучать этип чыгабыз. Айтышка даярдык деген эле ошол. Анан эң башкысы темабызды казып чыгышыбыз керек. Анткени ошол темага арналып, мисалы үчүн Молдо Ниязга арналып айтыш өтүп атса, биз ал жөнүндө билбесек, атаандашыбыз суроо салса, отуруп калсак болбой калат да. Ошон үчүн айтыш болсо дагы болбосо дагы изденүүнүн үстүндө жүрүш керек да. Бир жагынан алса өтө түйшүктүү. Айтышты ойлонгондо бүт нерсе көртөрлүгүн калып кетет. Өзгөчө айымдарга оор бул. Бала бакыраң бар, үй бүлөң бар дегендей, алардын кийим кечеси, тамак ашы, тарбиясы. Анан жок, мен айтышты эле карашым керек деп китеп окуп отура албайсың, ырдап отура албайсың дегендейчи. Ошол убакытты туура айкалыштырып, бөлүштүрүп даярданууга туура келет. Негизи эле ушул аял кишиге кичине кыйыныраак деп калбадыңызбы? Негизи үйүңүздө жолдошуңуз кандай көз карашта? Негизи же балким ушул тармактабы? Жолдошум башка тармакта, экономика жаатында иштейт.
Мен негизи 2016-17-18 жылдары бойдок кезимде жакшы мындай өнөргө иштеп ошондо чыккам. Анан 18-жылы турмушка чыгып тартынгам да. Эми жолдошум чындап эле эми акын экенимди билип, чыгармачылыкта жүргөнүмдү билип эле үйлөнгөнбүз, бирок мындан аркысы кандай болот, кандай кабыл алат, колдойбу деген мындай арсар ойлор пайда болгон. Бирок Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кайын журтумдагы, кайнатам дагы, кайненем дагы, жолдошум дагы ар тараптан колдоп турушат. Ошолордун колдоосу менен кайра ушул өнөргө кайтып келдим десем болот. Ортодо 2 жыл, 2,5 жылдык тыныгуу болуп калды, эми балдар кичинекей болуп. Бирок азыр жолдошум өзү айтышка катыш, байга албасаң дагы жөн эле катышып койчу, практика болуп турсун, унутуп каласың деген сыяктуу. Кайнатам менен кайненем кайсыл жерге барбасын мага китеп ташып турушат. Ошо Жамайкага керек болуп калат го, ошол Санжира китеп экен, тарых китеп экен деген сыяктуу томдуктарды, ошондой китептерди алып келип белек кылып турушат. Балдарымды каралашып турушат, ошо айтыш болот экен дегенди укканда эле сен даярданып ал, балдарды биз каралашабыз, бизге бер деп жолдошум колдоп барат. Мисалы үчүн региондордо болуп калат. Ошо балдарды жанына алып, сен айтыш сахнага чыгып кел, мен карап турам деп, ошо Кудайга шүгүр, ошо тилегенимдей эле ошолор колдогон үчүн кайра өнөргө кайтып келдик. Кандай жакшы. Жаныңдагы адамдын колдогону бул чоң бакыт эмеспи? Чоң жардам, чоң күч, жана ошондой эле бул жаныңдагы адам кичинекей болсо да колдоо көрсөтсө, бул чоң ийгиликтерди багындырасыз деген ишеничте. Жана ошондой эле Жамайкача жана бир суроо бергим келген. Биз устатты бир адамды айтпайм деп эмеспи? Чоңдордон деле кичинекейлерден деле мен жада калса үйрөнөм устаттым деп. Негизи бир ойлойм, уга келип болуш керек. Өзүңүз ошол Элмирбек агамдай болуп бир шакирттерди тарбиялай турган же шакирттериңиз барбы? Эми ал деңгээлге жетиш керек го дейм. Себеп дегенде ошо бизден мурун келген акындар деп айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн Чыңгыз Кожошов, Баян Акматов, Турат Жумаев, Кубат Тукешев деген өңдүү агаларыбыз өзүлөрүн дагы деле шакирт сезип жүрөт. Анан алардан кийин 5-10 жыл кийин келген мен шакирт тарбиялайм десем туура эмес болуп калат го. Менин үйрөнгөнүмөн үйрөнө элегим көп дагы. Балким бир 15-20 жылдан кийин Кудай буйруп аман болсок, ошондо шакирт тарбиялап калаттырмын. Бирок үлгү тутуп келип, үйрөтүңүз, жол көрсөтүңүз деген кыздар бар. Эми аларга өз кеп кеңешибизди айтабыз, бирок устат болууга азыр эртелик кылат. Бардык ушул чоң устаттардын билими болсо керек. Негизи мындай өзүн канчалык эме болсо да мен дебегендик, жана ошондой эле азыр мага дагы бар, мен дагы билбегеним көп деген бул негизи эле чоң залкар акындардын ушул арасында сөздөр окшойт деп ойлоп кеттим, себеби азыр эжекем көрүп турчу. Анткени бул нерсени көрбөсөң, билбесең сүйлөшүш кыйын да. Анткени бир аз эле чыгып кетсең, азыр бизде ошондой бар эмеспи? Болду, мен таанылдым, мен кыйынмын дегенчи. Анда кесиптеш кандай кылалы? Жамайка эжебиздин комузун колго алып, балким эгер мүмкүн болсо, көрүүчүлөрүбүздүн уйкусун ачып, жакшы маанай тартуулап таң эрте. Мейли, анда кыскача саламдашып кетейин. Саламдашып баштайынчы калкым менен, саламдашып баштайынчы калкым менен. Мен эркемин ар убакта калкым барда, колдоп турсаң ал күчүм бар талпынарга. Дүйшөмбү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун деп каалайынчы жалпыңарга, болсун деп каалайынчы жалпыңарга.
өзгөчө дамын татып рахатка. Эң биринчи рахмат айтам чакырышкан бул жердеги рызбек менен махабатка. Бул жердеги рызбек менен махабатка. Арубакта эл көңүлү кар болсунчу, ар бириңе жакшылык бут жар болсунчу, элибизде тынчтык болуп арубакта, 7 тубан 7 миллион кыргыз бар болсунчу, 7 тубан 7 миллион кыргыз бар болсунчу деп айтып ырларымды токтотоюн. Кыскаңырда ыймандуураак окшотоюн. Кечкең эле созо бербей комуз чертип, ырымдын ушул менен токтотоюн. Ырымдын ушул менен токтотоюн. Кандай керемет. Таңертең сонун маанай тартуулап, мукаминиңиз менен сонун дегеле өзүңүздүн өнөрүңүздү тартууладыңыз. Айтсаңыз, эми азыркы учурда соц тармактардын дегеле бардык жагынан өнүп жаткан учур эмеспи? Анан сиздин өзүңүздүн дагы термелериңизди, ырларыңызды угуп калдык. Дегеле өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда балким дагы да ырларды чыгарып жатасызбы? Ошол тууралуу кеңирээк айтып берсеңиз. Биз негизинен жалпы 2 жылдан бери билим айтыш деген долбоорго катышып жүрөбүз. Ошол жактан мурунку 1 жылдыкта кыска үзүндүү чыгармаларды аткарып чыгарганбыз. Бизге тема берет. Мисалы үчүн бала тарбиялоо же болбосо кастык тили, медиа сабаттуулук деген өңдөч. Азыркы коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү темалардан. Анан биз ошону дараметибизге жараша 2-3 мүнөттүк кылып чыгарма кылып ырдап чыгарганбыз. Ал эми быйылкы билим айтыштын талабы боюнча терме жазуу болду. Бул менен биздин чыгармачылыгыбызды, өнөрүбүздү өркүндөтүү максатында болду. Себеп дегенде азыр көпчүлүгүбүз айтыштарды самап эле терме эмне экенин билбей калган акындарыбыз бар да. Анан ошо залкар акындарыбыздын термелерин көрүп, ошолордон үлгү алып, терменин жазылышы, түзүлүшү, ошону үйрөнүү негизинде терме жазууга өткөнбүз. Бул долбоордун алкагында ошо ар бирибиз 5 терме чыгардык, жарыяладык. Бирок темалар өзүңдүн жүрөгүңө жаккан темалар болушу зарыл болчу. Ошонун негизинде коомдогу болуп жаткан, мени түйшөлткөн, энелик, аялзатты же жөнөкөй эле кыргыздын кызы катары жүрөгүмдү өйүгөн темаларга баса белгиледим. Ошо акыркы кезде болуп жаткан коомдогу көйгөйүбүз ошо аялзатын зордуктоп кордоо, ошол эле наристе кыздарды кандай бир мыкаачылыктар менен кордоп жатышат. Ошол нерселерди чагылдырганга аракет кылып, ошо эң биринчи, эң алгач 13 жашар кыздын арманы деген чыгарманы жарыялаганбыз. Аны өзүм аткарбай, ошо дастанчы кыздарга аткартканбыз да. Себептен ошо жүрөгүм чыдабай койгон. Андан кийин дагы 2-3 терме чыккандан кийин ошо акыркы кездеги биздин мырзаларыбызга, элибизге кайрылуу деп чыккан. Ошол кайрылуубуз Кудайга шүгүр колдоого татып, жакшы колдоо алды. Бирок ошентсе дагы бул биздин милдеттерибизди толук актай албай атат окшойбуз деп ойлоп атам да. Дагы да болсо балким сиз айткандай ошо эркектерди колдоо иретинде айтабызбы, эми катуу айтып көрдүк, эми жакшы айтып көрөбүзбү дегендей да. Негизи аны табашылап айткан, албетте аял затын коргош керек, ушундай чыгармаларды жазып бериңиз эчкем. Аябай сонун, негизи мага да жаккан ошол чыгармаңыз. Анан негизи убакыт учкан куш дейт, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге берген акыркы суроолорубуз болсун. Алдыда дагы кандай ырларды, дагы балким кандай термелерди жаратайын деп турасыз?
алдыда пландар көп деп ойлойм. Эң негизгиси мындай болот экен да. Мен айтышка жаңы чыккандан баштап эле коомдогу ушул көйгөйлөрдү айткым келе берчү. Алы Туткучев агабызды аябай үлгү тутуп, ошонун стилине түшүп алганмынбы? Анан бир айтышыбызда ошо эркектерди аябай катуу сындап чыкканбыз да. Анан ошондон кийин мага душман болгон агаларыбыз дагы болгон. Эмнеге сен эркектерди жамандайсың деп. Кийин турмушка чыккандан кийин эркекти жамандап жүрүп, акыры эрге тийдиңби дегендер да болду. Бирок бул нерсени туура эмес түшүнүп алышканбы деп ойлойм. Себеп дегенде ал күйгөнү менен айтканым дебеймби. Кийин турмуш куруп балалуу болгондон кийин ошол эле аял затына болгон мамиле, бул эми эркектерди катуу сындап, жамандап, силер жамансыңар дегендек эмес, алардан мээрим күтүү да. Ошол эркелик менен айткандагы ырларым да. Мисалы үчүн мен жолдошуман кандай мамиле көрсөм, мен сиңдим дагы жолдошунан ошондой мамиле көрүүсүн каалайм да. Мен атаман кандай мээрим менен чоңойсом, мээрим көрүп, негизи кыздарды үйдө коноктоп коет го. Ошо конок болуп эрке өсүп жетилсем, менин жакындарым дагы, кошуналарым дагы ошондой мээримге бөлөнүп өсүүсүн каалайм да. Себеп дегенде акыркы кездерде биздин кыргыз журтчулугунда аябай көйгөйлөр жаралып кетти. Азыр болсо балдар тууралуу чыгармаларды жазгым келет. Эненин милдети тууралуу, атанын милдети тууралуу. Көптөн бери, 1 жылдан бери ошонун үстүнөн иштеп келатам бала тарбиялоо боюнча. Бирок дагы деле ошо билимим жетишсиздик кылып атат окшойт, бир чыгармам жаралбай атат да, толук бүтпөй жатат. Бирок эми жакынкы аралыктарда чыгып калса керек. Ошол бизди уккан замандаштарыбызга бир сөзүбүздөн болсо дагы пайда болсо деген ниетте иштеп атабыз азыр. Эң сонун убакыт учкан куш дейт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, кайрылууларыңыз болсун. Жалпы журтубузга эң негизгиси тынчтык, ынтымак тилейбиз. Ар бир кыргыз жүрөгүндө улутум деген, элим деген сүйүүсү өчпөсүн. Эң башкысы ар бир пендеде, ар бир адамзаттын жүрөгүндө мээрим менен сүйүү жашасын. Негизи ушундай бизге убакыт бөлүп келгениңизге аябай чоң рахмат. Негизи сиз менен сүйлөшүп отурсак бир саат, бир күн деле жетпей турушат кесиптеш аябай. Ырдатып, сонун олуттуу темалар жана ошондой ырдатып отурганга бирок убакыт учкан дегенде биздин убактыбыз келип бүттү. Келип бергениңизге чоң рахмат. Дагы бир жолу алтындай убактыңызды бөлүп. Кыргыз маданиятына өз салымыңызды кошуп, деги эле өзүңүз устат тутуп, башкалардан билим алсаңыз, сиз дагы сизден кийинки жаштарга өз билимиңизди берип, устат болуп жүрө бериңиз демекчибиз. Ал эми биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Экрандан алыстабай жакыныраак келиңиздер. Себеби алдыда дагы да кызыктуу маектерибиз, пайдалуу кеңештерибиз сиздерди күтүп турган учуру. Биз болсо кыскача түн угудан кийин эфирибизди алга уламакчыбыз.